Bıyığın qarasa, aytağın oğat mingin, taralasın dungat mingin, tanrıcar raşım giygen, tüpüğü yok ayzalap, canana canlanğın uçpaylanğan, altın ayder çok oldu, hiçindegin azızgandın yalgızda, talak kılgan butarın, taş tapkı tay tutarın, ülbügün yerden kavuşkan, avlökerin qoңrubay, tozo gelgen gezinde, atımın kıtay tangalday, şurotağın mardan taş, zuntunganın aralaş, tınbayan tay talışkan, azızgandın almanbet, qatar sürüp alıptır, bıyığın qarasa, öğröpü son deyip, Kovalasın dungatın gen, karnapırsın zamaka, kırgızdardın kırana, kambalsaydın çuvağa, alısın adamlar jetpegen, aslan çişi yötpegen, artı verilen bıbağa, aşkı kıyık bul süren, salıbı yiyip çuvaken, oşo sürüp alıptır, munnoşan görgönde, ayrancen hem dolundun, gözün yaşı tövülür, oşo gözecen eken, vurmusuzsun tartalmay, gözün yaşın artalmay, evi çınır rüvelemine çırkırar, eneken bozdu öyle kurkuna. 4 dekabr күнү Кыргызстанда Манас эпосунун күнү майрамдалат. 2013-жылдын 4 декабрында Манас Семетей Сейтек эпикалык үчүлтүгү Баку шаарында өткөн материалдык эмес маданий мурастарды коргоо боюнча өкмөт аралык комитеттин 8-сессиясынын чечими менен ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген. Бул күнү Манас эпосунун 3 жылдыгын ЮНЕСКО гана тааныбастан бүткүл дүйнө жүзү тааныгандыктан 2015-жылдын 27 апрелиндеги Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 259-токтому менен 4 декабр Манас күнү деп өлкөбүздө белгиленген. Бул күндү белгилөөнүн максаты Манас эпосубузду сактоо, жайылтуу, өлкөдө Манас таанууну өнүктүрүү, манасчыларга өкмөт тарабынан колдоо көрсөтүү. Манас жөн гана кыргыздын ири эпосу болбостон, бүтүн кыргыз мурасынын бермети, кыргыз тилинин жана дилинин эстелиги, балбал ташы. Эпостун каарманы кыргыздардын башын бириктирген баатыр Манас атабыз. Манас эпосунун пайда болуу жөнүндөгү маалыматтагы окумуштуулардын ойлору ар башка болгону менен эпостун тарыхы миңдеген жылдар экени талашсыз. Манас эпосу өзүнүн кайталангыс көркөмдүк кубаты боюнча нечен кылымдардын кайгылуу, оор окуяларын тулку боюна сиңирип, ыймандык, философиялык мазмундуу жыйынтыктоолору боюнча элдин тагдырын ар тараптан жашоо, тиричилик, жоопкерчилик, үй-бүлө шарттары, ар түрдүү салт сана, социалдык, коомдук турмуш тарабынан кеңири жана толук камтышы боюнча дүйнөдөгү эң сейрек кездешкен дүйнөлүк поэтиканын стиликтеринин үлгүлөрүнө кирет. Эпос 3 бөлүктөн турат. Манас, Семетей жана Сейтек орто эсеп менен 1,5 миллиондой ыр-саптан турат. Негизги бөлүгүндө Манас баатырдын ирдиктери камтылган. Баатырдык чыгарма кыргыз элинин жашоосун, көз карандысыздыкка, мамлекеттүүлүктү орнотууга болгон күрөшүн, кыргыз маданиятынын тиричилигинин өзгөчөлүктөрүн айтып берет. Манастын дагы бир өзгөчөлүгү ал элдик оозеки чыгармачылыктарга кирип, дагы деле өнүгүп өсүп жаткан кези. Тирүү эпос десек да болот. Бүгүнкү күндө эпостун 80ден ашык варианттары жазылып, Улуттук илимдер академиясынын фондунда сакталып турат.